Мирбек алкаш, Мирбек айнып калган, жинди болуп калган деп комментарий жазып атасыңар. Аны мен жакындан таныйм. Мирбек өтө жумшак адам, жүрөгү жумшак адам. Үй бүлөсү жөнүндө ойлогон ушундай эр азамат деп таныйм. Анын айтканына толугу мен кошулам. Себеби дегенде азыркы учурда баарыңыздар билгенде көрүп турасыздар. Мына кечээ жакында эле президентибиз Садыр Нуркожоевич циркти жаш балдар келсин, көңүл атсын деп аябай жакшы ремонттоп өткөрүп берди. Ошонун ичинде акылга сыйбас нерсе болду. Эркек киши трансвестит аял көйнөгүн кийип жүрсө баары кол чабып отурат дейт. Азаматсың деп. Биз ага макул болдукпу? Сүйлөбөшүбүз керекпи? Ошондойго жеттикпи? Анан фестиваль, кино фестивальда көрүп атасыздар. Турсачан шаардын чак ортосунда Турсачан жүрөт. Ага да макул болдукпу? Биз ушунча даражага жеттикпи? Мирбек туруусун айтып атат. Баргыла Европаңарга барып, каалагандай жүргүлө. Азыр Кыргызстанда да кошо болгону турат да. Бар, азыр да аял киши жашайт, эркек киши жашайт. Керек болсо, ери менен жашап туруп дагы бир аял менен жашагандар бар. Сиздер эле билген, тааныган, подписчиги көп адамдар да ошондой экен. Негизги азыркы учурда баарыбыз кол чабып отурабыз. Азаматсыңар, азамат. Каяка барабыз? Ошондуктан эркектин укугу пайда болуш керек. Ойгонуш керек. Аял кишилерди биз өтө сыйлайбыз. Бейиш энен таманында дейт. Биз сыйлашыбыз керек. Бирок жанагындай аялдар бар, бузуку аялдар бар. Атайын ошондой чечинип, өзүнүн мындай бузукулугун көрсөтүп, элдерге вирус сыяктуу жуктуруп, биздин жаштарды, жаш кыздарды, анан ошондой эле биздин жаш балдарыбызды мээсине айланткан. Башка бир феминизм вирусту киргизген. Ушул модно, ушундай жашаган нормальный деп биздин мээбизге киргизген мындай вирусту мээбизден чыгарышыбыз керек. Эркектин урматы төмөндөп кетти. Урматы жок, сыйы жок. Ким ал? Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, каада салтыбыз менен, динибиз менен жашасак, эң бактылуу адамдардан болобуз. Ошол